Москва шаарында Курбан айт майрамына карата волейбол боюнча чоң мелдеш уюштурулду. Бул тууралуу Салам медианын Москвадагы кабарчысы Нуржамал Табалдиева билдирди. Мелдеш Максатбек Маманкулов, Канатбек Исаевтер тарабынан эркектер жана кыздар арасында волейбол боюнча ачык турнир уюштурулду. Максатбек Маманкуловдун айтуусуна караганда, мелдеш атайын жаштар арасындагы ынтымактыкты чыңдоо максатта уюштурулуп жатат дейт. Бүгүнкү эң негизги максатыбыз жаштарды мекенен алыс болсо дагы башын бириктирип, ынтымакка чакырып, үгүттөп, ушундай жакшы жолдорго чакырып жатабыз. Мен ойлойм, бүгүн жакшы чоң деңгээлде биздин иш-чарабыз өтөт деп. Биздин бүгүнкү иш-чара жакшы ыйык күнгө, Курбан айт күнгө туура келди. Андан сырткары биз эң мыкты оюнчуларга белектерибиз бар, командаларга белектерибиз бар, көрсөңүздөр болот. Акчалай сыйлыктарыбыз бар. Эң негизги өзү максаты биз волейболду сүйүүчүлөрдүн башын бириктирип, мына өзүбүз көрүп турасыздар, ачык волейбол лигасы деп түзгөнбүз. Буюрса сентябрь айынан кыргыздар командасынын арасынан, айымдардын арасынан, мырзалардын арасынан лига түзөбүз деген максатыбыз бар. Азыр ушул бүгүнкү иш-чара ошонун жарыясы десем жаңылышпаймын. Келип, бүгүн деңгээлди көрүп, катышып, өзүңөрдүн салымыңыздарды кошкула, бардык мекендештерге аманчылык, сабырдуулук, инсап, жакшылык каалайбын. Таймашка Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер арасынан спорт сүйүүчүлөр да катышты. Таймаш кызып өтүп, күчтүүлөр айырмаланып белектерге ээ болушту. Жыйынтыгында эркектер арасында волейбол боюнча Баткен облусунан барган мигранттардан түзүлгөн команда ээ болсо, экинчи орунга Кара Суу районунун командасы, ал эми үчүнчү орунга Баткен Өрүкзар командасы татыктуу болду. Кыз келиндер арасында 12 команда катталып, биринчи орунга Датха командасы, экинчи орунду Москва Кыргызстан командасы ээлешти. Үчүнчү орунда Жалалабад командасы болду. Мелдеште кыз келиндерден Эльмира Шаршенова, Жазгүл Болтаева, Рахат Калилова шамдагайлыгы менен өзгөчөлөнүп, көрөрмандардын копулуна толгон оюн көрсөтүп, мыкты катары айырмаланышты. Жалпы чечим менен Рахат Калилова эң мыкты оюнчу деген наам алып, атайын диплом менен сыйланды. МК Москвадан салам көтүрүшү. Биз бүгүн айтка карата жакшына топ уюштурдук. Ушул топ уюштуруучуларга чоң рахмат. Эң сонун деңгээлде өттү деп ойлойбуз. Мындан кийин дагы ушул топторду уюштурсак жакшы болот. Бардыңарды айт майрамыңар менен куттуктайбыз. Дагы ушундай топтор болобуз. Жеңүүчүлөргө кубок, диплом, медаль, акчалай сыйлыктар спонсорлор тарабынан белектер берилди. Атайын спонсор болуп Айзада Мухтарова өзүн Айзада сулуулук салонуна жеңүүчү айымдарга 2000ден 5000 рубльга чейинки акысыз сертификат тапшырды. Арфлейм компаниясынан да демөөрчүлөр атайын сулуулук каражаттарын белек кылды деп билдирет Москвадан Нуржамал Табалдиева.